Alhamdulillah, assalamu alaikum. Ustaz, жашоону жеңил кылып ибадатка бекем болуу үчүн эмне кылсак болот? Жөн эле жашаш керек. Куранда иннани минал муслимин деген сонун бир сөз бар. Мен жөнөкөй эле мусулмандарданмын дейт да. Мен айтат элем, көбүнчөсү намаз окуп, диндар адамдарга ортолукту кармангыла. Биздин динибиз ортолуктун дини. Фанат эмеспиз, экстремист эмеспиз. Көтөрүлүп кетпейбиз, түшпөйбүз да, ортодо жүрөбүз дайымачы. Качан гана динди жеңил кабыл алганда, пайгамбар айтат, ал-дини юсру. Дин бул жеңилдик дейт. Динибиз өзү жеңил экен. Аны колдонуу, коргоо оңой эле экен. Мисалы мына кээ бирлерге айтам. Мисалы бирөө намаз окуп жүрөт, бирок сакал кое албай жүрөт. Сен сакал жогор намаз окуп тура тур пока. Качан ошол деңгээлесиң, коюп аласың, туурабы? Ошол эле мезгилде мисалы кээ бирлериңиздер мындай түнкү тахажжуд намаз окуйсуңар. Бирок багымдат намаз калып калат. Андай кылбай эле багымдатка эле туруп тура тур пока. Ушундай динди, жеңил динди оорлотуп албаш керек. Эми бекем болуш үчүн мен дайым айтам, дагы кайталап берем, субханалла. Динге бекем болуу үчүн ошол бекем адамдардын жанында жүргүлө. Динге бекем мына карагыла. Ким менен жүрсөң, ошого окшошуп каласың. Демек, эгерде сөгүнчөктүн жанында жүрсөң, уурунун жанында жүрсөң, калпычынын жанында жүрсөң, мына сөгүнчөк, ууру, калпыч болуп каласың. Сен чөйрөңдү карашың керек. Эмне себептен, эгерде дайыма бир адам мешитке баратса, ошол иманды деп билгиле деп айтыштын максат бар. Пайгамбарыбыз айтышы бекер эмес. Анткени себеби ошолордун аркасынан эч келет. Алла Куранда өзү прямо айтат да, рүкү кылуучулар менен бирге болгула дейт. Рүкү дегени өзүн ийүүчүлөр. Муну түшүндүрмөсү аябай көп. Биринчиси ушул өзүн жөнөкөй алып жүргөндөр, тавадду. Мындай айтканда өзүн жөнөкөй алып көтөргөн, текеберленбегендер менен, жашоодо адамдарга адеп акылы бар жакшынакайлар менен, ошол эле кезде рүкү кылып Кудайын тапкандар менен деген сөз да. Анан Кудайдан безгендердин жанында жүрүп алсаң, конечно, наркоман болосуң. Конечно, кальян чеккенден соң кальян чеккен үйрөнүп аласың. Мындай кээ бир нерселерди өзүнүн өзү эле кошулуп кете берет. Адам жана бул топуракпыз да, биз топурактан жаратылганбыз да. Баткакка салып койсоң, баткак болуп калабыз. Күнгө коюп койсоң, кургап калабыз. Биз ушундайбыз да, сигинип кете беребиз. Адам бала ушундай. Эми аял, мындай эркек менен аялдын жаратылышы экөөнүн айырма чоң аябай. Бирөө топурактан жаратылган, бирөө эттен жаратылган. Ойлосоң, топурак баткакка салып туруп, сумен салып койсоң, мындай сыртка чыгарып койсоң, эмне болуп калат экен? Автоматически, субханалла, автоматически эмне болот экен? Ал кургап калат. Эркектин бузулушу оор. Ал эми аял болсо эттен жараткан, да, аны күнгө коюп койсоң да сасыйт, катып койсоң да сасыйт да. Бат бузулуп кетет экен. Натура ушундай да. Ошон үчүн аялдарга тыюу аябай көп. Кыргызда болсо, кызды үйдө 40 жерден тыюу деген. Эмне үчүн дегенде, анткени ошол натурасында мындай бат деле бузулуп кетиш коркунучу бар. Жакшы көргөн балаңды шаар көрсөтпө дейт го. Бул сөз жөн эле сөз эмес. Ошо бузулуп кетпесин деген сөз да. Ошол сөздөн бул эң жакшысы ким менен жүргөнгө карап койгула, макулбу? Мына ибадатка бекем болуш ошол эле. Оңой эле. Мен деле кээ бирде аалымдардын жанында отуруп алам, жөн эле кээ бирде сабак болуп атса, устаздардын сабактарына аны окуганбыз, билем. Бирок ушунун бир нурун алып алайын деп барып отуруп алам да. Ошондой. Карындашымдын күйөөсү кумар оюнга берилип кеткен. Ушул жолдон чыгып кумар калар деп үмүт кылып жашай бериш керекпи? Же балдарды алып өзүнчө жашаган оңбу? Тапканын оюнга салып жиберет. Баары эле ажыраш дешет. Бирок мен үй бүлөңдү бузба деп кеңеш берем дейт. Адамдын өзүн кароо керек чынындачы. Кээ бир убакыттарда мага ушундай нерсени беришет. Анан ажырашайынбы же жашайынбы? Же мындай кылайынбы деп беришет. Мен айтам, субханалла, түрүдөн үмүт үзбөш керек. Мисалы, ушундай бир нерсе бар, бул сени багып жыргатпайт.
Бул кoko тыйын жок экен. Бул тетиягындагы түпкүлүгүндө эч нерсе жок, бул кедей үй бүлө экен. Кулдун үй бүлөсү экен. Унда бир тетиягын чукуп келип, кулдун үй бүлөсүнөн экен бул. Деп көп аялдар өзүнүн кыздарын азыр күйөөлөрүн алып кетип атканын көрүп атам. Бул алкаш болду. Бул наркоман. Субханалла. Эгерде мындай турган болсок, анда жер жүзүнүн бир 50% азыр, даже 70% субханалла ажырашыш керек болот да. Түшүнүп атабызбы? Ошол себептен жашоодо кичине сабыр кылганды туура үйрөтүш керек. Үйрөнүшүбүз да керек. Бирде жигит төмүнөт, бирде жигит жөө жүрөт дегендей, ырыскынын кандай экенин билбейбиз. Бир жылдары мен бир дос балам айтат, дүкөнгө кирсем, карасам бир байке машина менен келип, анан дүкөндөн балдарына эмне жейсиң деп балдар алып атат дейт, салып чөнтөгө салып ушунда. Анан мен ойлодум дейт, атаң көрүп, мен ушинтип балаларга бир нерсе алып бере алар бекем деп ойлодум дейт. А ушу чогуп кеттим деп ошону ойлой берипчи. Аны ичтим дейт. Билбейм, өзүм эле ушинтип кеттим дейт. Бир мындай болуп кеттим дейт да. Анан бир күнү ойлондум да, кой, мен чода туура эмес кылып атат окшойм. Деп анан мас боюнча мешитке бардым дейт. Мас. Карасам түн ичине кирип алыптыр саат 3-тө. Элдер уктап атыптыр дейт. Карасам даватчылар бар окшойт да. Анан кирип эле отуруп эле бушактап ыйлап ачтым. Ыйлай бердим, уктап калыптыр дейт ошо. Анан бир мезгилде байке деп тургузуп түнкү анан багымдат болуп калган окшойт дейт. Мен сыртка чыгып мечитке бутум бир мечитте турат, бирин бияктырат дейт да. Анан ары ойлондум, бери ойлондум. Кой ошо мечитке кирейин дедим да, ошо ойдо эле жок, мен бушакка кирем деп отуруп алам дейт. Дарат ал дейт, албайм дедим. Анан элден намаз окуду, карап отурдум дейт. Ыйлай бердим дейт. Анан ошо менен кетип, эртеси күнү кайра келип ошо менен 3 күндүк даватка чыктым. Андан кийин жашоом оңол дейт. Азыр бул Кыргызстандын жартысын сатып берип кое турган даражада да. А биз ошол ойлойт экенбиз да, мен ушу менен бүттүм го, болду го, всё, ишим бүттү го деп анан баягы өзүнө басканга өтүп өткөн адамдарчы. Арак, наша, кальян, дагы бир нерсечи. Андай кылбаш керек да, түрүдөн үмүт үзбөгүлө. Күйөө балаңар, кызыңар жашоодо бир оорчулукка душар болуп калсачы, силер андан көрөк аны мындай тил менен аны чаккандан көрөк, белин сындыргандан көрөк, чучугун чагып туруп жегенден көрөк, андан көрөк болот Кудай буйрса деп. Сенде барбы жардам берип кое туруп ака. Эми такыр оңолбой тургандар бар, эми туура такыр Горбатова могила исправить дейт туурабы. Анда эмне кылабыз эми? Тигини эрден ажыратпа, тигини аялдан ажыратпай эле акырын жардам берип кое берели. Бирок үй бүлөнү бузбай эле коелу иншалла. Так что субханалла, силер жөн эле өтпөгүлө, жакшылап карагыла. Молодец. Поддерживаю. Мен 58 жашта намаз окугум келет. Кээ бир молдолор мага таарынып калбасын. Чыгып келсечи, бирок айтайын деген максатым бөлөк. Көзгө ачкылачы деп атам да. Карап көргүлөчү, кимдин балдары силерге шариат айтып атат. Мен 58 жашта намаз окугум келет. Бир окуп, бир окубай, намазга бекем болбой жатам. Мына 58 жаштагы намаз окуган кишинин жанына барып алыңыз. Ушундай. Салам алейкум устаз. Мен 30 жылдан бери бир туугандарым менен бир туугандарыңа бутуңа мык сайып апаңа өлсөңүз дагы жаназаңызга катышпайм деген дейт. Так, салам алейкум устаз. Иним 30 жылдан бери бир туугандарым мык. Эми эмне кылабыз эми? Катышпаса катышпай эле койсун. Эми жаназага катышпайм деп айттым деп ошол. Бирок жакшы мамиле кыла бериңиз. Бир тууганчылык аябай чоң нерсе да. Мен 4 бир тууганмын. 2 эркек, 2 кызбыз. Мен апам менен атам эрмек биз өлүп калсак деген сөзүбүз бар го. Мындай кулакка сиңип калган да. Ата энем тирүү эле. Бирок биз өлүп калсак ниниңди, бир туугандарыңды жакшы кара. Ай ушинтигин сен бир тууган агасысың, сен улуусусуң, сен атасы болосуң, келиним же болсо сен энеси болосуң дей берип, кулакка кагылып калган да. Анан ушул нерсе ушундай сүйлөнө берип, азыр мисалы көрбөй калсам сагынам. Бир нерсе болсо сарсана болом.
Бирок алды уже мен аркан элүүгө жакын болуп келет. Ушул нерсе бар экен да. Мен көбүнө айтам да, мындай балдарыңарга бир тууганчылыкты үйрөткүлө. Үйрөткүлө бир тууганчылык айта берсеңчи сиңилип кала берет. 5 баланын ичинен жоктон бирөө жакшы чыгат. Болбой койбойт бүгүнүз. 10 баланын ичинде бирөө жакшы чыккандарын билем. Ошон ушул нерсени айткыла көп. Ушул нерсе болбош үчүн. Анан эми эгерде ушундай айтып аткан болсо эмне кылабыз эми? Катышпай койбогула. Мисалы бир тууганың кээ бир убакыттарда аялдын аркасында ээрчийт. Кээ бирде аял күйөөсүнүн аркасында ээрчийт, субханалла. Мына ошол мезгилде жаман дебей эле андан көрүп тууганчылык аркы куруп эле ассаламу алейкум. Мен бир жакшы бир окуя айтам. 30 жыл дебейин, примерно бир 20 жылга жакын катышпаган үй бүлө бар болчу. Анан менден сурап атат, устаз, эмне кылайын дейм? Сиз билесиз, мен билем аны. Көрүп жүрөм, мен аны жакшы билем. Ал тиги тууган да ушунча жаман, бирок мага шакирт түшүп, субханалла, ошол баласы келип калды. Эмне кылайын устаз? Бара бер дедим. Тигилер барбай эле койсо, сен бара бер. Анан биринчи жактырбай, анан тигиндей короосунда анан ушул отуруп 3 жыл дегенде ошол эмесин байкесине кирип, анан сүйлөшүп, акырындык менен урушчу эмес. Азыр байкеси да Алла жолуна чыгып келди. О, жеңе да Алла жолуна чыгып келди. Көрсө виноват дейт тиги баланын ата энеси экен да. Бирок тигилерге жамандай берген да. Карасаң кандай нерсе. Баягы бекер айтпайт да, бирөө көзүн чукуп келсе, чукулган акыбалда, менин көзүм чукуп салды деп келсе дейт да, күтүп тургула дейт да. Бу шүмшүк тигинин көзүн чукуп салышы мүмкүн дейт да. Адамдар бет тырмаарлык кылган аябай көнүп алган. Ушундай да, бизде инстинкт самосохранение деген бар да, автоматически бирөөнү күнөөлөйбүз да. Жашоодо эмесе азыр көп балдардын баары да ушундай болгон. Эгерде силер мага 17 Pro Max алып бербей, 18 Pro Max берсе, мен стресс болбойт болчумун дейт азырчы. Катышкыла. Тууганчылык түзбөгүлө. Жолдошум адам катары жакшы. Эмнеси жаман? Маймыл эле болуп. Эркек аябай жакшы негизинде, аялдар мага айтып койчу. Эркектер красавчиктер, субханалла. Ал болбосо стресс болуп өлмөксүңөр. Жок, ушуну айтып келет дайманчы. Эми мен окуп дейин, эркектерди өлө коргойм деменчи. Ошон үчүн мен жаман көрчү аялдарчы. Чын заман ушуну алып барат дей. Ушундай. Сен азыр аялың жок, субханалла, керек болсо бир ширенгени сатып алып сата албайсың. Сен менин үйүмдү атасың. Сотко барып турган болсо сени чыгарып аялың коюп коет деген. Жолдошум адам катары жакшы. Бир дагы күн дуа кылмайын, уктабайын. Отуруп алып Алладан кечирим сурайын. Бирок бир кемчилиги бар. Муну көрдүңбү? Зына жолунда жүрөт. Эч токтотпой койду. Өзү айтат, билем туура эмес экен, бирок ал жок болбойт дейт. Тойбойм дейт. Жашаганыбызга 20 жыл болду. Мен уже чарчадым. Калган жашоомду тынч жашагым келип жатат. Уже ушул жашка келип ажырашайын дедим. Чечимге келип жатам дейт. Зына жөнүндө аябай көп айтсам болот. Зына деген аят бул ла тaqraба зина деп мен көп айтам. Куранда айтылган аят бар. Зынага жолобогула дейт. Ошо жакындата турган нерсе. Бирок айтайын деген нерсем, жашоодо азыр зына кылып коюш оңой болду. Абдан мындай, кандай десем бул, мындай айтканда тиги көчөнүн тиги бурчунан чыксаң эле оңой болуп калды. Бияна чыкса да оңой болуп калды. Оңой азыр, субханалла, азыр аябай оңой. Ошонун себебин Алла Таала субханалла жолобогула деген, ошол нерсеге да барбагыла деген го дейм. Барды келди иманга жараша болот. Демек байкебиздин түн ичинде дуа кылгандагысы, намаз окугандагысы, ороз туткандагысы, мындай айтканда пайда бербей атыптыр. Намаздын негиз, намаз качан намаз окуганда адам ал минал фахш вал мункар дейт, бузуклуктан жана жаман иштен тыйыш керек болчу. Демек намазын да окуй берсин иншалла. Анан эмне дейм эми? Сиз да дуа кылыңыз. О Алла, ушу күйөөмдү зина кылбай кала тургандай даражада кылып кой деш керек да. Түшүндүңөр,
Жаманбек аялдардын дуасы. Ушундай. Анан эми дуа деген сөз Кудайдан тилеп жакшылык тилеш керек. Башка эчтеке делбей айтам. Байкени өзүн көрсөм башкача сүйлөйт элем мен азырчы. Анткени абалким ал бирөө менен нике кыйып алгандыр. Тоже вариант туурабы? Анан бирөө мындай ушундай сизге сезилип атышы мүмкүн абалким деп коеюнчу. Анан ошо полигамия ушундайда ушундай тойбойм деген эркектерге 4 аял керек да. Анан ошо 4 жагынан жегенде тоюп калат да. Бул Алланын бир хикматы да биз үчүнчү. Бул ушундай десе тойбой айтабы, субханалла, тойдуруп коет да. Околгосун чейин тойдуруп коет. Устаз жашым 37-те каза намаздары кантип толуктайм? 2 ай болду, 5 мал алыштагам. Машалла. Ошондо сиз 36 жыл эмес, ошондо 12 жаштан алып салсак, 25 болсо, ошондо 24 жыл 10 айдыкы карыз экенсе, иншалла. Аны эми мына бүгүндөн баштап эле ар бир намазыңызга намаздын аркасында же алдында макруh убакыт болбосун, ошол фарз намазына кошуп эле кете бериңиз. Алла өмүрүңүздү 70, 80, 100ге чыгарса, Кудай калса, акырында бүтүп каласыз. Мына эң жөнөкөй ушул. Мен баарын айтып атам, мына күнүгө намазыңарга кошуп бергиле. Же болсо жана сүннөт намаздардын ордуна каза намазыңарды окугула, кошуп эле. Каза деп окуп кете бергиле. Иншалла бир нече убакыт ичинде бүтүп каласыңар. Каза деп окушса, ошол эле сүннөттүн ордуначы. Анткени фазилеттүүрөөк болуп калат, анан батыраак келет иншалла. Ошол сүннөт деп эле каза намаз деп коюшту. Ошол күнү эмеси мисалы, ошону кете бересиңер. Анан мисалы баты бүтүп калат. Меники ошондо бир азым калды. Бир азым калды. Мен деле көп каза кылган эмесмин, субханалла. 3 жыл казам бар окшойт да мен. Общий атам молдо болгон себебинен бир аз динге кичине эмерек болуп калып, ошол. Апам быйыл 1 цикл айланды окшойт. 36 жылдык орозосу болду окшойт. 36 жылда бир бүтөт демечи, бир жыл айланып өтөт да. Устаз Байкем бир туугандарым карзым, Байкем бир тууганын карзым бар. Кредитим көп, үй бүлөм жок. Кое тур. Бул чөтө биякта бир нерсе деген да. Мындай кыска нуска жазыптыр да. Устаз Байкем бир тууганым карзым бар, кредитим көп, үй бүлөм жок. Эле аялым начар деп кыжалат. Иши жүрүшпөй жатат. Кандай кылып чыгат? Алкаш досторуна ичпе десем эле жаман көрөт дейт. Ошондо байкеси экен, бир тууган экен. Ал кредитим карзым көп деп үй бүлөм жок дейт. Үй бүлөм жок эле аялым начар дейт. Болбой калчу, бул өзбекче жазып калчу. Жаңы төрөлдү, 15 күн болду, 2 жолу операция болду, азыр аппаратчыда Бишкекте барып дем салып бериңизчи устаз. 15 күн жаңы төргөн Аты Усман, дагы сиз менен сүйлөшүүгө болобу дейт. Мен айтат элем сиздергечи, ушул мен эки жака сүйрөбөй эле койсо болот. Мен өз убактым эле жок сүйрөлгөнгөчү. Мен протоколный жашайм. Силер ойлогондой жашабайм мен. Ушул силер менен келгенде эс алып калам. Калган убакта мен протоколный жашайм. Жерде сэндвич берип койшот, тамак бербей. Ошон үчүн субханалла бир жака барып бере албайм. Силердин бар чайыңарды ичип бере албайм. Конокко чакырсаңар бара албайм. Убактым жок. Убакыттын ушу кадырын биле баштадым мен. Мен субханалла 30 жыл болдум. Ошонун акыркы 10 жылын Алла насип экен бир боо жамбашым нормаль төшөк жытта эле. Жаллан ушу машинада жүрөт. Ушу Кыргызстандан тияка, бияка, самолет бияка, тияка сакка ушу бир убактым жок. Даже убакыт ушунчалык баалуу экенин мен маани бере баштадым. Бош убактыңарды байлап билгиле да. 20 жыл болду, бияка мешитке келем, үйгө барам болчу. Жолдо эмне кылсам деп карап, кээ бирде жөн турган ташты еп койчумун да. Азыр эми ушундай чай ичип барыш үчүн бир проблема. 5 күн мурун айтыш керек, бир жума мурун жазыш керек. Ошондой да. Анан ушундай. Кээ бирде мен апам шаарда жүрүп көрө байын шаарда болдум. 5 күн апамды көрө алган жокмун. Эптеп башымды апагандай издеп бөтөн өп чыгып кеттим да. Ушундай болот экен жашоочу. Азыр ошон үчүн кечирип койгула. Бишкектечи мен эң начар молдосу менмин. Ошон айылда жашайм. Чоң молдо бар шаарда. Медреседи бар шаарда. Ошол жерде субханалла 600 миң талабасы бар чоң молдолор, бош ошолор. Кабинетинде эмне кыларын билбей отурат. Ошо барасыңар. Мен убактым жок.
Саламатсыз да, сізге чексиз чоң рахмат. Аллам разы болсын. Үйлөнөйүн деген кыз жакшы болсо, өзүм көлдүм. Жакшы кыз керек экен. Өзүм көлдүм, атым Сүймөнкул дейт. Байыңкы экен окшойт да. Сүймөнкул сенсиңби байыңкы? Ушу Сүймөнкул ошо. Красавчик кыздар танимыз. Өзүң красавчик экенсиң, субханалла. Саламатсыз устаз, кызым 3 жашта, 1 жылдан бери судорога болуп жатат, 1 айда 3-4 жолот, 6 ай муну үйгө молдо келсек, молду алып келсек, үйүңөрдө бир нерсе бар экен. Ошол кеткенде кызыңардын оорусу кетет деген экен. Ошол молдо кеткенден кийин кетет да, короче. Мен аны көрүп койгонсу эле, субханалла, үйүндө. Туура, эгерде практически субханалла окуп атса, бир нерсе болуп аткан болсо, үйүндө тазалап койчу деп айтышы мүмкүн. Бирок эми үйүңдө мен барсам, мисалы үйүңдө бир нерсе жүрөт экен деп үстө тыгыдык деп басып жүрсөм да айла жок. Бир нерсени үстө берген кыла беребиз. Мен силерге үйдү субханалла, мен силерге үй тазалаганды үйрөткөм уже. YouTube катайын чыгарып койгом. Мага акча төлөбөсүн депчи. Турат опоңой аятны болду чын ал дедим. Ушундай эле кружка алчы айынан. Ушуга эле суу толтуруп койчу, мына 150 грамм суу. Анан мында арасында аятлы күрсүн оку, канча көңүлүң толгончо оку, мен 100 жол окусам 100 жол оку мен. Эми такыр болсо 4 жол окуп кой. Аллаху ла илаха илля хуал хайюл кайюм. Үйлөбө. Шилекең чыгып калды. Анан кийин ушундай кылды, колуңду аласың, сууга салып туруп, бурчкасың, чачып коесуң, бурчкасың, чачып коесуң, бурчкасың, чачып коесуң. Мен айла жок кээ бирлерге айтып атам. Такыр болду үй бүлөсү болуп аларга сен эчтеке кыла албайсың. Анда сен көтөрүп чабышың мүмкүн. Мен мына шакирттер жөнөтүп атам. Бирок калган убакытта тазалоо дегенде ушул эле мына башып коюп болду, үйүңдө жин шайтан 2 сааттан жок болот деген сөз. Эми 2 саат деп приблизительно айтып коюм, Аны жүрбөгүл 2 сааттан кетпей калса. Кутмангүл, мен 3 айга эле жумушка барат элем. Кайра келип сентябрда ансам болот, алтын болот. Болбой койбойт иншалла. Иштейм десең эле бар, иштейм десең эле. Бирок ырыскыны Кудай Таала ушу пайгамбарыбыздын бир жакшы бир айткан эмеси бар, унутуп калсам мындай маанисинде Алла Таала өзү бир пенде төрөлгөн жеринен эле, жеринен эле ырыскы берип аткан болсо, ал анын үчүн Алланын рахматы делет да. Анан эки тоонун чөбүн эңсеген эчки арам өлтүр дейт турабы? Москвага бардың, 15-20 күн коротуп алып барсаң эле, Домодедовдон сен полицейский кармалда жүрүп калып, бияка жөн салып ийди. 2 айың өттү жөлечи, түрмөдө жаттың, кайра келдиң, эмнесе депорт болдум дейт да. Ошол 20 000 сом бул жерге бир нерсеге салсаң, мына жайдың күнү жакшы азыр. Жана бир мотор сатып аласың, жанагындай бар, правада кереги жок экен. Аркасына толтура помидор бадыраң жүктөп алды эле, пип деп жана помидор бадыраң көчө кыдырып сатып бер. Сөзсүз эле бизнесмен болгондон 2-7 айда кош келип келген. Жок, мен дайым айтам, эркектер жакшы жер алып алчы, эсиңерди алып алгам. Биринчиден аялыңарды жалгыз Россияга, Европага иштегенге жөнөтпөгүлө. Мен ушундай молдомун да, мен адамдар көптөгөн сырларын угам. Көп киши сырдашат менен. Ошол жерде жүргөндөрдүн көпчүлүгүн эмне кылып атканды билем. Кандай болуп аткан? Биз эркек, аялбыз, бири-бирисиз болбойт. Шудасыздарбы? Болбойт, отдельно жүргөн. Экөө бир болгон жакшы, алыста жүрсө. Жоксо ушул жерде жүрүш керек чоң. Андай айта турган нерсем ушул, мынакей. Квартираңды төлөп атсаң, үй бүлөңдүн морозилкаң ичинде толтура болсо, тамак ашың бар болсо, карыздан төлөп аткан болсоң, сен үй бүлө багып атасың. Сен жолуң ачык эле. Шудасыңбы? Сен жолуң ачык эле. Просто бул көдөрүң тойбой атат да сен. Бир аз сабыр кылып турсаң, Алла ачат. Мен көбүн айтып атам. Канчасы балдар азыр рахмат айтып келген аябай көп. Устаз, чыдап кой, кичине моң сен кыла бер дедиң эле, мына Кудай насип экен, ишим оңолду, мынакей деп кээ жанагындай мындай чоң бир нерсеге эми алып келишип, себет алып келип, дуа кылып коюңузчу, ушундай болдум, оңолуп кеттим деген нерселер бар. Көп аябай. Кетирбей койгом, Россияга кетирбей койгом, Европага кетирбей койгом. Ушул жерде жүрө берчи деп. Мен бул жерде 4-5 айттым баягы. Ушул жерде жүрө турчу сен депчи. Каяка жулунасыңар түшүнбөйм. Аны каяка алып кетесиңер то есть. Менден сурасаңар каяка барганын айтып берем азыр.
Bill Gates'pi janagı 57 milyard dollar var. Akırında uşunday sözleri söylep koyuptur. Öyle 10 dolarlık saat menen 1000 dolar saat ökөz birli wagt көрсөткөндүктür da. Men үйümde otura albay, işte жасагым келбейт. Үйгө кирсем кыжалат боло берем дейт. Ооба. Келипсиз да как раз кыжалатты кетире турган жака, иншалла. Кудай буйрса кыжалатыңыз кетет. Мындай нерсе аябай көп менде, кээ бир нерсе көңүл бурбайм. Анткени бул жерде 199,9% кыжалатсыңар да. Үйгө киргиңер келбейт. Ошол эшиктин ключун колуңа алып атам, нормально кирип аласың, иншалла. Так. Не oldu bu? Саламатсыздар, мен үй бүлөлүү 40 жаштамын, 5 бир тууганмын. Сизге инимди алып келдим эле. Сизден барганда жакшы болуп калат. Кайра майрамдап келип жатат. Сизге 3-чү жолу алып келип жатам. Ушул бир нерсени жутпаса эле жакшы болот эле. Бир туугандын баары ойлоп келем. Бир болушун инимдин жакшы тарбиялап тарбиялап койгон үчүн. Макуланы айтсаң, мен кат жазгам, 3 жыл алып келгем десең, мен жакшы тарбиялап берем азыр. Бирок тарбиялап калдырбаш керек өзөчү. Мен өзүмө мурун ичип келип анан кийин келип кетип анан кеткенде тааныйм өзөчү, билем өзөчү. Мындай карап да, кайра келдиңби дейм да, кайра келдим. Анан субханалла, эми мындай да ичкен адамдарды мындай кылабыз. 10 күн окуйбуз биринчи, 3 жума, 10 күн. Анан ай сайын 3 күндөн карап турабыз. Ошондон акырына чейин апарып анан токтотуп турабыз да. Силер болсо 3 күн алып келип жүк жок болуп кетет дагы эле. Анан баягы кайра бүтүп калса эле, анан кайра ким күнөөлүү баягы эрмек күнөөлүү болуп калат да. Сага келген болчу жакшы болуп, кайра жакшы болбой калды. Уже күнөөлөгөн биз да. Нормально жакшы кыл деген сөз да. Сен нормально алып кел мага. Макул мисалы, келип 10 күн деп атамбы, 3 күн ошондой келип коюшуңар керек. Точно. Да, саламатсыздар, мен сизге биринчи жолу келдим. Түнү менен бутум ооруп чыкты же шифасы тийди, эмне кылышым керек? Бул мен ушака келгенде көп нерсе козголот. Мына бүгүн понедельник келгендерди мен биринчиден карап эле дары берип жөнөтүп коем, эч нерсени козгобойм, чапкылабайм, эч нерсе кылбайм. Эмне үчүн? Анткени себеп субханалла эртең уже окубаган себебинен кыжаат болуп калышат. Ушундай нерсе да, көп нерсени козгойт. Буттарды козгойт, башың айланат, жинди сыяктуу болосуң, үйгө ыйлайсың, көп нерсе болот. Кусасың, ичиң өтөт, эмне кыларын билбей каласың, мээң айланат, көп нерсе болот. Жотасыздарбы? Да, балам кандай? Жакшы. Менин түшүмө бул дүйнөдөн өтүп кеткен маркумдар кире берет. Врачтын жазып берген таблеткаларын ичсем боло береби? Боло берет, апа окшойт, жазганына караганда. Болот иншалла. Анан Кудай буйрса 2-3 күндөн көрүнбөй калат да, тиги дүйнөдө шашпаңыз. Биз менен кезигип чечип бериңизчи. Бир үй бүлөнүн күйөөсү 4 баланын атасы 40 жашта, 38 жашта аялды сүйүп 5 баласы эми крышасы тайып ошол аялдын башка эч кимди укпай жатат. Кантип токтотобуз? Кыз качып жүрөт дейт. Мурун эле жөн токтотолу, үй бүлөлөр бузулат десе укпай келесо болуп жатат, койбой жатат. Макул анан келсеңиз, иншалла келесеңиз Мажнунду көрөйүн. Субханалла, кээ бир убакыттарда адамдар мага бир адам сүйүп калды десе, мындай эме болуп келишет. Бул жин кирип кетти окшойт, кара дубалап алды, мээсин айлантып алды деп коет. Анан бир дайым эле андай боло бербейт. Баягы Мажнун деген уккансыңарбы? Мажнун Лейланы окугансыңарбы? Ким бар окуган ошо? Бар окуган. Китебин окудуңуз беле? Машалла. Ошондо бир окуя бар. Бир күнү Мажнун келип эле дубалды кучактап калыптыр. Жандар сага жин тийди десе, жок дейт, жин тийген жок дейт. Эмне кучактап турасыз? Бул Лейланын дубасы, дубал деген турбайбы? Лейланын дубалы ойлосоң. Анан баягы дубал ушуй жыртык бар экен, жырткан бит чыгып, бутун иштеп алыптыр. Тиштеп алса баягы, деп баягы элдер чапкылайса, жок тийбегиле дейт. Ой, бутун иштеп алып, жок, Лейланын ити деген турбайбы? Бул ашыктык оорусу жаман. Ашык болуп калсаң бирөөлө жинди болуп каласың. Ашыктык деген бул өтө бир мындай бир оору бул. Чудасыздарбы? Жанагындай бир бүт нерсени иштеп салат. Бала, аял, үй бүлө, дүйнө деген нерсенин бардыгы. Дүйнөдө субханалла ашык болуп ооруп өлүп кеткендер аябай көп. Ошон үчүн мында карашыбыз керек.
Жолдошум менен жашырынып дейт. Жолдошум менен дейт. Ал жолдошум менден жашырынып дейт. Ой, адам. Жолдошум менден жашырынып насыбай чегет. Мага жакпайт. Сасып жыттангандан эле билип алам. Көңүлүм калып кетет. Жанына жологум келбей калат дейт. Анан болбогон нерсени шылтоо кылат. Тигиге кыжалат, буга кыжалат болом дейт. Менин даватка чыгуурусун каалайын. Орозо малда гана намаз окуйт. Анан бир нерсе айтсам эле аял күйөөгө итаат кылыш керек деп сүйлөтпөйт. Мен жакындарымды жоготтум. Сабырдуулук менен чыгып келе жатам. Намаз дуа менен. Анын проблемасы бирөө. Жинге тийип койсо, иши болбой калса, ошону көтөрө албай насыбай чегет экен дейт. Машалла. Сиз нервный окшойсуз да. Эми, конечно, орус тасык эркек жаман эле, эми ким жакшы, кайсы аял жакшы десин. Бирок эжеке мен сизге айтып турган нерсем ушул. Күйөөң туура айтат, итаат кыл. Күйөө сыйлаган кор болбойт. Күйөөсүнүн кемчиликтерин сыртка чыгарган аял жакшы тербейт шариатта. Ошол бир аз кичине насыбайы бар экен. Акырын дөшөгө жатарда, тигини менде спаат деген адал эме бар. Зубный паста. Ошону алып барып берип кой, мен ушуну жоктон жуунуп жаныма келип тур деп. Бул нерсе, бул проблема эмес. Проблема ар жакта болот. Бир 38-де мажнун болуп каптыр. Бирөө 20 жылдан бери зына кылат экен. Сенин насыбайың өтпөй калып жерде ушучу. Эмне дейм башка? Өтпөй калды. Өтпөй калат да деген проблемасы. Койгула эми. Насыбай чикайт этип берсин, жаласың. Мээсин чикайт этип сопсуңар бирөөчү. Мээ калбай калган эркек экен да булчу. Аялдан сүйлөй албаса, итаат кыл десе укпаса, ушундай да. Шарият кээ бирөө айтат. Бул силердин шариятыңар только аялдарга өтөт дейт да. Эркектерге шарият жок дейт. Жок. Эркектерге шарият аябай көп. Ошентип аялына мага субханалла бул чынында итаат кылбай атат. Айтчы булар. Астагфирулла. Чөтөн мен да бир нерсе төрөмөз деп астагфирулла. Айтайын деген нерсем ушул. Эмне экен? Бул эркек киши аялына кой дегенди үйрөтүш керек. Бул жетет. Зачем? Мен дайыма айтам да, эркектерге субханалла бул чоң бир привилегия. Аял менен ажылдашкан бул туура эмес. Күйөөсү туура калат экен машалла. Эркек итаат кылыш керек. Бул болсо пожелание экен, оштук кыздан чоң кемелер сүйүп калган экен. Машалла, бүт баарын мактаптыр. Тамакты мактаптыр, жатаканы мактаптыр, баарын мактаптыр. Менамчүйлүк болуп. Болду? Бол. Эми мен өзү кичине сарказм менен сүйлөйм, көңүл бурбаңыздар. Бул өзү ушундай нерсе, бияка келгениңерде сиздер любой эле суроого ушундай чыгып кеткиле деген ойду айтып келди. Жашоодо канча проблема болсо деле бир азга токтоп туруш керек, бир аз. Ошол нерсечи өтүп кетет. Куран хадисте ушундай. Алла силер менен бизден сабырдуулукту, токтоолукту талап кылат. Мындай токтоп турсаң, өтүп кетет ушул, баары өтүп кетет. Кайра өзүнүн калдына келип калат. Түшүндүрбү? Бирок күнүнө 99 бала келип турат, унутпашыбыз керек. Намаз, орозо, зекет, ажылык, дават, Кур'ан, зикир, садака, мына ушундай нерсемен көп алектеңиздер. Ушул эле нерсе адамга жакшынакай бир жүрөктөрүн таздайт иншалла. Адамдын жашоосун оңдойт. Аны эми бияка келип атасыздар, бул сабакка отуруш. Мен көчөдө айтып атам, субханалла. Көп адамдар сүйлөйт дарга нерсенчи. Айтып атам, бир эме болсо, ушул жер жабыла турган болсо, мен бир эле нерсеге кейим деп атам. Ушул жерге келип алып, келген адамдар иман сөзүн угуп, жүрөктөр жылып, иман сөзүн укпай калат кийинчи. Мен ушул нерсе үчүн кейим да. Калган нерсе үчүн кейбейм.
Эмнеси билесизби? Анткени оор айгат. Бирок жүрөктүн баягы куфурлук деп коебуз. Жахил, надандык тазаланбай калса, бул биз үчүн чоң жоготуу болот. Шудастарбы? Ошол себептен азыркы мезгилде аалымдардын, дамлалардын, мечитте имамдардын айтып аткан сөздөрү, ушундай улуу сөздөр айтылып турса, ошондо биздин жүрөк тынчып, дагы элибиз оңоло берет. Эгер ушул нерсе болбой калса, анда субханалла бат эле бузулуп кетиш, бат эле. Жок болуп кетиш, бат эле. Бул дүйнө 3 түрлүү адамдын берекеси менен турат. Ошонун бирөөсү Алладан корккула деп айтып турган молдонун берекеси менен турат. Экинчиси адилеттүү падышанын берекеси менен турат. Үчүнчүсү жетим жесирдин берекеси менен турат бул дүйнө. Калган баардыгы тең лаанаттанган. Баардыгы тең лаанаттанган. Бул үч нерсе лаанаттанган эмес. Аракет кылабызбы иншалла? Алла ыраазы болсун. Демек, машалла, бул жерде болгон амалдарга тамам. Амин. Субханак хамдушан тастагфирука ва атубу илейк. Алла барды хидаят бер, иман бер. О Алла, бул ахирет жарык кыл, өзү ыраазы боло бер.